Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы компьютердин дискин бир канча дисктерге бөлүү боюнча болмокчу. Айрым учурда компьютерибиз бир гана дискке бөлүнүп калышы мүмкүн. Азыр мисалы бул компьютердин канча дискке бөлүнгөнүн көрүү үчүн проводникти ачабыз. Проводникти ачканыбызда бул жерде мына этот компьютер деген папканын ичинде компьютер эки основной дискке бөлүнүптүр. С диск жана Д диск деп. Эгерде биздин компьютер бир дискке бөлүнгөн болсо, ушул жерден дагы биз өзүбүз дисктерге бөлүп алсак болот. Мисалы бул жерде локальный диск D дейт. Локальный диск D'нын көлөмүн карап көрөлү. Ал үчүн көлөмүн көрүү үчүн ушул D дискке муштун көрсөткүчүн алып барып, оң жагын бассак, меню чыгат. Бул жерден свойство деген бассак, бул D дисктин көлөмү 338 гигабайт экен. Анын 67,1 гигабайты занят экен. Ал эми 271 гигабайты бош экен. Эгерде биз бул дискти дагы бир дискке бөлө турган болсок, кантип бөлөбүз? Азыр бул дисктин ичинде маалыматтар сакталып турат. Ушул маалыматтарды өчүрбөстөн биз ушул дискти дагы бир дискке бөлүп алсак болот. Ал эми установка кылып атканда бөлө турган болсок, анда бул дисктин ичиндеги маалыматтар өчүп кетет. Ошондуктан бул дисктеги маалыматтарды өчүрбөстөн дагы бир дискке бөлүү үчүн бул жерден этот компьютер дегенди тандайбыз. Этот компьютер дегенди тандаганыбызда бул терезенин өйдө жагында менюлар бар. Бул жерден биз компьютер дегенди тандайбыз. Компьютер дегенди тандаганыбызда компьютер баскычынын ичиндеги баскычтар чыгат. Бул жерден управление дегенди тандайбыз. Ушул жерден управление деген тандаганыбызда бизден управление компьютерин деген терезе ачылат. Бул жерден биз дисктер менен иштөө үчүн управление дисками дегенди тандайбыз. Управление дисками дегенди тандаганыбызда бул жерде компьютердин ичиндеги дисктер чыгат. Бул компьютер демек С дискке жана D дискке деген эки основной дискке бөлүнүптүр. Бул жерден биз жана айткандай D дискти дагы бир дискке бөлүп алабыз дедик. Ичиндеги маалыматтарды өчүрбөстөн эч маалымат жоголуп кетпей тургандай кылып. Ал үчүн ушул дискти тандайбыз. Тандагандан кийин мыштын оң жак баскычын басабыз. Ушул дискке алып келип туруп бассак, бул жерден контексттик меню чыгат. Бул жерден сжать том дегенди тандайбыз. Сжать том дегенди тандаганыбызда бизден ушундай сжать D деген терезе чыгат. Бул жерде дисктин общий көлөмү, ал эми бул жерде дисктин бош көлөмү чыгат. Биз бул жерден канча көлөмгө бөлүшүбүз керек? Башкача айтканда, кийинки жаңы дискибиздин көлөмү канча болуш керек? Азыр бул жерде 278.129 мегабайт экен. Биз бул жерге кийинки жаңы пайда боло турган дисктин көлөмү 100 гигабайт болсун десек, мисалы 100.000 мегабайт деп алалы. Бул эми 97 канча гигабайт болуп калат. 100 гигабайтка жетпей калат. Ушундай кылып туруп биз жаңы дисктин көлөмүн ушул жерге жазабыз дагы. Андан кийин сжать дегенди басабыз. Сжать дегенди басканыбызда бул диск ушундай болуп жаңы дагы бир дискке бөлүнөт. Бул жерде дисктердин үстүндөгү түстөрдү карасак, бардыгында көк түс болуп турат. Ал эми жаңы бөлгөн дискибиздин өйдө жагындагы түс кара болуп турат. Демек бул диск форматталган эмес. Биз бул дискти форматтоо үчүн ушул жерге муштун көрсөткүчүн алып барып оң жагына басабыз. Бассак, меню чыгат. Бул жерден создать простой том дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда мастер создания простых томов деген терезе ачылат. Бул жерден далее деген басабыз. Бул жерде ошол жаңы түзүлүп аткан дисктин көлөмү көрүнүп турат. Мына 100.000 мегабайт деп. Ошо ойдон эле калат. Бул жерлерди эч өзгөртпөйбүз. Андан кийин далее деген басабыз. Бассак, назначить букву диска деп турат. Бул жерде F деп турат. Ушул жерди бассак, тамгалар чыгат.
Biz ушул жерден дисктин аталышын белгилеп койсок болот. Азыр мисалы F десек, дисктин аталышы F болот. Ал эми J десек, дисктин аталышы J болот. Ошол F бойдон калсын. Андан кийин далее деген басабыз. Бул жерде файловая система NTFS форматында болот. Бул жерде өзгөртпөйбүз. По умолчанию болот. Андан кийин бул жерде быстрое форматирование дегенде галочка турат. Бул галочканы алып салбашыбыз керек. Эгерде бул галочканы алып салсак, анда форматтоо бир канча убакытка созулуп кетиши мүмкүн. Далее деген басабыз. Андан кийин готово деген басып коебуз. Мына форматирование демек бул форматталды. Мына новый том F деп чыкты. Демек биздин жаңы дискибиздин аты F диск болду. Эми бул жактан проводниктен карайлы. Проводниктен карасак, мына новый том F деп чыгып калды. Локальный дисктеги D дисктеги маалыматтар эмне болду? Ал үчүн D дисктин ичиндеги маалыматтарды карап көрөлү. Маалыматтарды карасак, бардык маалыматтар ошо бойдон эмне турат. Эч кайсы маалымат өчүккөн жок. Биз ушинтип маалыматтарды жоготуп албастан ушундай кылып дагы дискке бөлүп алсак болот. Бул жерде новый томду карасак, мына новый томдун ичинде азырынча эч файл жок. Бул жерден кааласак атын өзгөртүп койсок болот. Ал үчүн оң жагын басып туруп, переименовать деп туруп, бул жерге локальный диск деп жазып туруп, Enter басып койсок, ушундай кылып туруп өзгөртүп койсок болот. Андан кийин бул жака дагы файлдарды сактай беребиз. Бул дисктерге бөлүү эмне үчүн керек? Биз компьютерибиздин диски бир гана S диск болуп турса, ушундай кылып дисктерге бөлүп алсак болот. Анткени компьютерде бир диск болуп турганы бул өтө кооптуу. Себеби компьютерибиз кокус бузула турган болсо, кайрадан компьютерди переустановка кылганыбызда ичиндеги маалыматтардын баары өчүп кетет. Ал эми мындай дисктерге бөлүнүп турганда биз компьютерди переустановка кылсак, ушул локальный дискти жана F дисктин ичиндеги маалыматтар өчүрүлбөй калат. Локальный диск S'дагы гана маалыматтар өчөт. Ал эми эгерде бизге бөлгөн дискибиз жакпай калса, аны кайрадан кантип D дискке бириктиребиз. Ал үчүн ошол жаңы түзгөн дискибизге мыштын көрсөткүчүн алып барып, оң жагын басабыз. Бассак меню чыгат. Бул жерден удалить том дегенди басабыз. Удалить том дегенди басабыз. Андан кийин бул жерден бизден уруксат туруп атат. Биз бул жерден да дегенди басабыз. Бассак, мына бул жерде ошол дисктин үстүндөгү түсү кайра кара түстө болуп калды. Андан кийин биз ушул жаңы дискти D дисктен бөлүп алганбыз. Демек биз кайра ушул D дискке кантип бириктиребиз? Ал үчүн D дискке мыштын көрсөткүчүн алып барып, оң жагын басабыз, меню чыгат. Бул жерден расширить том дегенди басабыз. Андан кийин бул жерден далее деген басабыз. Бул жерден дагы далее деген басабыз. Андан кийин готово деген басабыз. Мына биздин D дискибиз кайра мурдагы абалына келди. 338,181 гигабайт деп. Биз ушундай кылып компьютердин ичиндеги дискти бир канча дисктерге бөлүп алсак болот. Дискке бөлүп атканда сөзсүз түрдө мынау S дисктин көлөмү 50 гигабайттан 100 гигабайтка чейин болсо, компьютер аябай жакшы иштейт. Ошондуктан биз эгерде компьютерибиз бир гана S диск болуп турса, башка дисктерге бөлүп атканда ошо S дискке 50дөн 100 гигабайтка чейинки памятты калтырышыбыз керек. Ошону дагы эске алып коюшубуз керек.